Бул балыктарды сууга бышырып алдым. Кантип десеңиз, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Майсыз, унсуз, өтө даамдуу бушкан түрүнү сиздерге көрсөтүп берем. Адин, дива, тири десеңе. Алгач эле өзүңүздөргө жаккан балыктын сортун тандап аласыздар дагы, тазалоону баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Ичи сыртыны таза кылып тазалап алып, дал ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп чыгасыздар. Балдарым да балыкты сүйүп жегендиктен форель сортун тандап алам, кылкан аз деп. Баарыны даярдап жууп тазалап алгандан кийин атайын балык үчүн ушундай приправаларды саласыздар. Бул приправанын граммы чоң, мындайча айтканда жарымысын мурунку бышырганымда кошконмун. Бул жерде жарымы калган эле, жарымына азыр коштум. Туз жана кара мурч кошосуздар, көп эмес, бир аздан эле, анткени көпчүлүк нерселер бул приправада баары камтылган. Андан кийин дал ушундай духовканын эле листине майлабайсыздар, эч нерсе кылбайсыздар. Духовканы таза, идишини таза жууп алып эле балыктарыңыздарды ушинтип талпайтып тизип чыгасыздар. Андан соң муздак суудан жарым литр куюп, 200 градуста духовканын асты үстүнү бирдей иштетип бышырып аласыздар. Духовканы карап туруңуздар, ар кимдики ар кандай иштейт. Бети кызарып, дал ушул видеодогудай абалга келгенде чыгарып аласыздар. Ашкан балыктарды ушундай пакеттерге салып, муздатышка тоңдуруп койсоңуздар болот. Кийин жегиңиздер келгенде 1 саат эрте чыгарып туруп, музу эригенде дал ушундай кылып тизип алып, суудан коюп духовкага бышырып алсаңыздар болот. Жогоруда балыкты мариновать эткенде убактыларын айтпай калыпмын. Негизи 1 саат, жарым саат эрте жасап койсоңуздар, даамы аябай сочный болуп, сонун болуп чыгат. Эгерде убактыңыздар тар болгон болсо, жарым саатка эле мариновать этип туруп жасай берсеңиздер болот. Мен 1 саат эрте аралаштырып койдум, андан кийин видеодогудай кылып бышырып алдым. Даамы өтө сонун болот. Андыктан сиздер дагы жасап көрүңүздөр, өтө пайдалуу. Эч кандай майга кууруп, чылкылдатып, май менен жебейсиздер. Сууга ушундай жумшак болуп, ресторанский болуп бышты десеңер эй. Духовкада бышкан балыктын даамы өзгөчө болот. Андыктан диетада отургандар, жаш балдарга, үй бүлөңүздөр үчүн сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жана жаккан болсо мага и спасибо деп коюңуздар. Барыңыздарга жакшы маанай, кармаган орозоңуздар кабыл болсун.